Алтыным, бүгүн биздин баш кошконубузга 1 жыл болуптур. Ооба, билем. Бул күндү кантип унутууга болот? Адамдын тынчын алып, толкундантып, уйкудан калтырган бул махабат, сүйүү сезимдери. Мына ушул миллиондогон адамдардын арасынан бирөө гана түбөлүк түгөйүң болуп тандалат. Бүгүн таттуу түгөйлөрдүн махабат баянын угуп, кайталангыс көз ирмемдерине саякат кылабыз. Жакшы жубай алсам экен, Кичинекей тыпылдаган, мыкты келин болсо экен деп. дружба ыргыткан окшоймун. Ошо агент аркылуу жолугушубуз. Шоколад алып алыптыр. Клара Алибековага окшоштурам. Кармашым керек деген. Өзүңө жакса болду. Сага үйлөнөйүн деп атам. Мен үйлөнөм дедим, үйлөндүк. Бүгүнкү коногубуз Капар Медетбеков атындагы музыкалык драм театрынын актёру, ашпозчу, шоумен, айтор көп кырлуу таланттын ээси Муса Шатманов, жубайы Гулиза Кузубекова бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу. Мен бала чагым Талас областынын Талас районунун Манас айылында өскөн. 1989 жылы 20 сентябрда ошо жарык дүйнөгө келгем. Мен бала чагым кандай десем, изденүү менен өттү. Мен буга чейин мектепте окуп жүргөндө мындай жоош, момун бир бала болчумун. Жөнөкөй. Анан кийин мектепте окуп жүрүп өзүмдүн максаттарым кое баштадым. Доктор болсомбу, же мен алып баруучу болсомбу, же диктор болсомбу деп анан ошол кыялым орундалды десем жаңылышпайм. Ошо менен изденүү жана анан окуу менен өттү. Мен бала чагым Кара-Бура району, Чоң Кара-Бура району Кара-Бура айылында өскөн. 1989 жылы 1-январда төрөлгөм. Бала кезимде эске салсам, кичинекей тыпылдаган, үйдө 6 бир туугандын кыздардын эң кичүүсүмүн. Менен кийин братишкам бар. Окуп жүргөндө эле мугалим эжелерим сен алып баруучу боло албайсың, сен интермедиа аткара албайсың, сен бийлей албайсың деп ушундай кошпочу да. Анан 9-класстарда уже мен өзүмдү көрсөтө баштадым. Анан көрсөтүп баштаганда алгач жолу 9-класс бүтүп атканда анан алып баруучу болуп, анан көп иш-чараларга активдүү катышып, анан үлгүлүү бир окуучу болдум десем жаңылышпайм. Биз таанышканыбыз өзүнчө эле жомок. Баардыгы эле жакшы жубай алсам экен, ата энеме бир кереги жараган мыкты келин болсо экен деп ар бир эле жигит кыялданат болуш керек. Анан биз Гулиза экөөбүз ал учурда почта не деп коет, агенттен таанышканбыз. Аябай популярдуу болчу. Анан ошол жактан номерим алган экен. Бирок мен эме кылган эмесмин, кабарлашкан эмесмин да. Анан бир айылда жеңем аркылуу кабарлашып алганбыз. Анан алгач жөн эле кандай, жакшысыңбы, жакшы деп жооп бере эле койчумун. Анан өзү чала баштады түндөчү. Түн бир окумдарда чалат, 2-3-төрдө чалат, кандайсың, жакшысыңбы, эмне кылып атасың деп. Анан биз бара-бара мамилебиз курчуп кетти. Анан мен алгачкы жолу мен өзүм предлагать эткем. Жүрбөйлүбү. Анан ортобуз биз мындай көпкө деле созулган жок сүйлөшүүбүз. Калп айтпасам, бул 1 айдын жүзү болду да. Ошол учурда эле макулдашып, анан кол менен алып, үйлөнүү той бергем. 25 жашымда турмушка чыктым. Өзү айтып кеткендей, мен дружба ыргыткан окшоймун. Ошол аркылуу эле тааныштык. Башында ошо агент аркылуу жолугушубуз, анан алгачкы жолуккан күндөрүбүз ошол Кировканын паркында болгон. Анда мен
бою узун. Узун көрүнсөм керек да келинчегиме. Азыр өзүңүздөр эле көрөсүздөр анан. Ошондо парктан алгач жолу таанышып, өмүрүмдө мен кызга негизи гүл берип эчим. Негедир ошол күнү гүл алып барыптырмын. Атайын сонун бир жакшы гүл болчу, өзүм арнап, үстүнө көпөлөктөрү кондуруп, анан ошентип алып барсам, ошондо сразу эле жактырган экен мени. Ал гүлдү биз үйлөнгөнгө чейин баягы аябай бекем сактап, болгондо да шифонердин үстүнө койгон экен. Ошол нерселерди айтып берген, ошол. Паркта жолуктук. Шоколад алып алыптыр. Сүрөттөрүн алып алыптыр. Ошо көрсөткөн тойдон келаткан экен, ошо тойдо сүрөттөрүн алып. Ошо жолго чейин узатып барган, үйүмө чейин. Биринчи жолу жолугушууга келгенде өзүнчө эле кандай десем, мен эмеге окшоштурам да. Клара Алибековага окшоштурам. Ошондо колдо перчатки, мындай шуба кийип алган. Бою кичинекей, мен бою кичинекейинде караган эмесмин. Мага ошо мамилесине карадым. Ошонусу мени жаккан. Мен эң биринчиден сапаты бул мага болгон сезими. Болочокто мен жарым болот турганга ишенип, бир караганда адамды билебиз да кандай экен. Мен сразу эле буга чейин кандай мемелер менен жолуккан, бирок андай эч сезим болгон жок да. Буга келгенде эле ошондой жакшы сезим болду. Значит, мен ушул кармашым керек деген сезим болду. Анан эле ушул жакты мага. Жакшы сүйлөп, жакшы эми кандай десем, өзүмө кандай не алсам, мындай жакшы сапаттарымды көрсөткөнгө аракет кылдым да. Кыскасы, баягы башка бирөөгө эмес, ата-энеңе эмес, өзүңө жакса болду. Калган турмуш жолу өзү көрсөтөт. Бул ошо сүйлөшүп жүрүп Бишкекке окуусуна кетти. Мен иштечимин. Окуусуна кетип, ошол жактан телефон аркылуу айтты, ошо сага үйлөнөйүн деп атам. Атамдар мынчанчы числону коюп койду, 22 деп ушинтип айтты. Мен шок эле болдум. Жок, кандайча дагы неметпейлүү десем, жок, сен мага уже немет жактың деп ушинтип айтты. Биз 2014-жылы ушу 22 ноябрда баш кошконбуз. Биринчи келин болуп келген күнү тыпылдап эле иштеп, жакшы эле кабыл алышты. Эки тарап бири-бирин түшүнүштү. Мен үйлөнөм дедим, үйлөндүк. Азыр жакшы, баары жакшы. Бардыгы жакшы кабыл алышат. Эрке күйөө баласы бардыгы сыйлап, кош колдоп тосуп алышат. Үйдө тыкан. Балдардын сүйүктүү апасы. Жана ошондой эле үйдүн шам чырагы десем жаңылышпайм. Эле тазалыгына, сүйлөгөн сөздөрүнө, ошолоруна неметтин. Начар сапаты жок. Бул бардыгын неметет, оюндагыдай неметип бардыгын аткарат да. Андай сапаты жок. Көрө элекмин. Кызганчактыгы. Любой эле адамда күйөөсүн кызганат болуш керек. Кызганчактыгы. Анан бир жак барып, мисалы, азыр көпчүлүк учурларда спектакль менен жүргөндө көп эме кылбайт, чалбайт. Тойлорго барганда обязательно чалат. Бол, бүттүңбү, ырдап бүттүңбү, келатасыңбы, бүттүбү, эмне болдуң деп күтүндө, мисалы, 2-3 болсо деле чала берет. Азыр мына бүтүп атам деп анан. Ошол сапаттар кичине шаштырганы жакпайт да. Калган сапаттары жакшы эле. Мындай кырдаалдан уже кандай десем, бир жакка чыгам деп калганда обязательно кабагы бүркөө болуп калат. Анын үчүн мага ал жумуш маанилүү да. Ошол жумуш аркылуу биз окот таап аткандан кийин ошол жакка батыраак чуркашыбыз керек. Бирок алдын ала бүттүгүн дайындап, мисалы алыс жакка гастролго да чыгып жатсам, алдын ала бүттүгүн эмне кемчиликтердин баары болсо, ошонун баарын дайындап туруп, анан баардыгынын беттеринен өп, анан жолго чыгам.
Эң биринчи ата болуу сезими бул сөз менен айта албайсың, эч убакта айта албайсың. Ата болгондо аябай кандай десем, аябай кубаныч менен Кудайдын берген белеги деп, ошондо үйдөлөргө сразу эле мен айткам, атты мен коем деп. Анан баламдын атын мен Нурдан деп коюп, ыйгарып 2015-22 сентябрда биринчи эне статусуна ээ болгом. Жакшы, өзүм апамды эстеп, ушундай жакшы немеге жакшы болду. Учурда азыр бир уул, бир кыз тарбиялап жатабыз. Сезимимде кири çok секелегим, sen gelip kolundan çetelegim. Sezdir albay жүрөмүн, sezdir albay, sezim oldu жүрөктө өчелегim. Барлык нерсе неме, эң главный кайната менен кайненеге жагыш үчүн камырды мыкты билиш керек. Ошол жагы жакшы жазачы, камыр оромо, беш бармак дегенди, катыра манты дегенди өзү менден да жакшы түшөт. Жана ошондой эле бир эми сапаты айыл суук да. Айыл суук, үшүкчөн да. Ошол жагы жакпайт. Бир нерсеге үшүп атам мен деле кирип келет, болду. Жылытамга, болду. Биз экөөбүз айылда ошо бир айдай жашадык. Багы келип кеткен коноктор көп болуп атты. Анан бул жака келип, анан театрдын атайын эмес жатаканасы бар, общежитиясы, ошол жактан орношуп, ошол жакта очар-бочар болуп жашап жатабыз. Анан эме да дагы бир кошумчалай кетейин. Биз мисалы 11 тууганбыз да, анан 8 бала 2 кыз. Бирок ошо келиндердин эң тыңы ушул. Айтып кетейин, апа. Үйдө өзү кожеке. Мисалы ал жерде мен деле эч ким жокто, үйдө жалгыз болгондо өзүм иштеп, эме кылсам, бүлдүрүп алсам, будан тил угам да мен. Анан кээде айтып калат, өзүңдүн баягы кафенин тамактарын жасап берчи дегенде, жасап берем. Мен мисалы келинчегимдин жакшы жасаган тамактарын манты, оромо күнү келе ошол бир жумада кайталана берет. Манты, оромо, анан 5 бармак, обязательно 5 бармак жебесек болбойт да. Бирок азыркы учурда чыгармачылыкта баягы бел байлап жатканда мен арыктоого туура келип жатат. Ошондуктан азыркы учурда экөөбүз тең диетада жүрөбүз. Баягы ырларда айтылып келет, махабат. Бул ырларда айтылган нерсени жашоодо деле ошол махабатты колдонсоң болот. Бул махабат деген бул өзүң жакшы көргөн, сүйгөнүң, жубайың, көп түрү бар махабаттын. Сүйүү кандай махабат, сүйгүнүн жүрөгүндө очок салбайт дейт. Айткан сөзгө, убадага бек болгон адам ошол адамды сүйгөнүнө жетип алат дейт. Ошол Махабат деген бул үй бүлө.